KG Group курулуш компаниясы бүгүн аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана майыптарга орозо баштыкчасы кайрымдуулук акциясын өткөрүштү. Орозо кармаган калың элди ресторанга чакырып, бир күндүк чай бергенден көрө 2-3 күндүк азык болсо да бир үй бүлөгө орозо маалында азын оолак жөлөк болсун деп чечтик, деди өз сөзүндө KG Group компаниясынын жетекчиси Имамиден мырза. Неге биз баягы чай берген жокпуз? Неге биз бир дасторкон жайган жокпуз? Ар бир үй бүлөдөн бирден экиден адам келсе, ошолордун курсагы тоет, бүтөт экен. Биз мындай Ороз айынын Рамазан баштыгы деп ушундай бир жаңы методика. Мындай айтканда, Кыргызстандын менталитетине, түшүнүгүнө жаңы бир түшүнүк кошойлу деген максат менен. Эң азынан бир 3-4 үй бүлө 2-3 күндүк баягы курсагы тойчу, иптар кыла билчү деңгээлде бир ошо азык-түлүк продукцияларын алып, чын ыхластан сиздердин туткан орозоңуздардын кабыл болуусуга ниеттеш катары ушундай нерсе кылып отурабыз. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бул Ороз айы, Рамазан айы ушунчалык берекелүү ай. Ошондой нерселерди кылуу менен бирге биз дагы сиздерге, кала берсе өзүбүзгө дагы берекелүү, Алла Тааланын берекесин чачсын деген үмүт тилек менен Кудайдан тиленип, ушундай нерсе кылып отурабыз да. Акцияга келген үй бүлөлөр компанияга ыраазычылыктарын билдиришти. Бауреке компаниягачы балам, ушу жана Имамидин мырзанын ушундай жалпы коомубузда аксак тескек баягы кой аксагы менен миңдегенде ошолорго камкордук көрсөтүү, жалпы барыбыз өтө ыраазычылыгыбызды билебиз да. Анын өзүнүн эмгек жамааты менен ушуну өнүгүп келечекте кулачы керен катып, бүт Кыргызстанды ушу эмгегинен үзүн көрүп, мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кыла берине мен тилектештик билдиргем да барам. Ошону мен деле чоң айтып кое алдыңа атайын. Мен Баткен областынан болом. 4 балам бар. Күйөөм каза болгон, бир кызым Орукчан, квартирада турабыз. Эч жерде үй жайым жок. Өздөрү звонок этип чакырды, келдим. Ошо кызым постоянно бат-баттан лечение больницага жатып турабыз, азырда жакында чыкты. Ошо дары-дармек эле бир аз кыйналабыз да. KG Group компаниясынын кайрымдуулук иштери мындан мурда да бир нече жылдан бери өткөрүлүп, кайрымдуулукту жарыялаганды туура эмес иш катары көргөн Имамиден Ташев маалымат каражаттарына билдирчү эмес экен. Биздин тармак болсо дагы, болбосо дагы, биздин тармакка тийиштүү болсо дагы, болбосо дагы кайрылгандар өтө көп. Мына былтыркы жылдын эсеби менен 873 үй бүлө кайрылыптыр. Бирөөнүн чындыгында бирөөнүн бутун кескен болуптур, бирөөгө операция жасалыш керек, бирөөнүн бир убакта ата-энеси кайтышы болуптур, өтө көп, кыскасы. Андан биз дагы ушул компаниянын ошо ичинде өзүбүздүн деңгээлде комиссия түзө коюп, эң муктажына тандап алып, колдон келишинче жетиштирүүгө аракет кылып атабыз. Кабарчылардын арасынан бүгүнкү иш-чараны гана билип келбестен, жакында Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жараткандын жалгоосу менен төрөлгөн 4 тем балдардын ата-энесине бир бөлмөлүү заманбап салынган квартира берилгендигинен маалыматы бар экенин такташканда, компаниянын жетекчиси төмөнгүчө ой бөлүштү. Жакшылыкты кээ бир деңгээлде жашырдык эле, сиздер билипсиздер, бул нерсени айтпай койсо да болбойт. Бул чын, ошол Кыргыздын тарыхында, Кыргызстандын тарыхында 4-тен биринчи жолу төрөлүп, биздин берүүбүзгө себеп болгон дагы мындай болуп калды. Бул үй бүлө буга чейин 3 баланын ата-энеси болуптур. 3-өө тең эркек. Эң кызыгы, кече төрөлгөн 4 тең эркек. То есть кыргыз 7 жоокерге дагы көйгөндүгү үчүн. Балким арасында, мен буну баягындай кесе айтпайын, балким арасында 3-4 аралаш болгондо, балким башкача көз карашта болмок белек. Но деги эле кыргыздын санын көбөйткөн бардык эле биздин кыргызстандыкка биз ушул күнгө чейин кайдыгер караган жокпуз. Ошо былтыркы жылдагы 10 балалуу үй бүлөгө колдон келишинче ушундай жардам бердик. Анан жашы дагы эң жаш. Мындай айтканда 32-33 жашар эне жетөөнү төрөө бул баатырлык кээ бир деңгээлде.
буга маани берген компаниялардан экендигибизди баса белгилеп, колдон келишинче көмөк дайым көрсөткөнгө даяр экендигибизди белгилеп, ошол нерсени кылып өттүк да. Социалдык орозо баштыгы деп аталган пакет 200 үй бүлөгө даярдалган. Келе албай калган жардамга муктаж үй бүлөлөргө компаниянын жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү да уюштурулган. Үмүт Мукамбетова, Кабарлар KG сайтына. Продукты питания кылып, азык-түлүк азыгы кылып, орозо баштыкчасы кылып, ошо үйүңүздөргө, дасторкоңузга алып келип бердик элек. Ошону кабыл алыңыз. Ошо атайын биз телевидение менен келдик. Эл журттар көрсүн деп, ошондой. Силерге дагы көп жакшылыктарды да каалайм. Силерге окшогон кыргыздын жигиттери мындан да көбөйүп, мындан да өнүп өсө бергиле.